аял киши рулду жулуп алай дебайсыңбы дейт. Башың иштейби деп колдорун көрсөтүп кеткендер бар, жана сысынан келтирип да сөгүп кетишет да. Ичимен ызаланып калам да. Остановки меня, пожалуйста. Хорошо. Мен Чопкутова Рахат, ушу 4-каттамдын водители менин автобустун. Азыр 51 жаштамын, 51дин тамагын ичип отурам. Ушул кезде 4 баланын энесимин, 3 эркек, 1 кызым бар. Анан негизи 2007ден бери троллейбуста иштейм. 2007 кондуктор болуп келдим эле. Кондуктордо 1 жыл иштегенден кийин эле водитель болдум, окудум. Ошо эжелерди көрүп аябай кызыктым. Шура деген эжебиз бар болчу. Ал сен деген тиги рулду жулуп аласың жөн эле. Водитель бол деп аябай үгүттөдү менечи. Ой, сен тим эле жөн эле рулду жулуп алай дебайсыңбы деди. Ушул сөз мага аябай мындай эме берди да, таасир этти ушул сөз. Кой, элдин баары айтып атат, значит мен болом дедим дагы, окудум. Жакшы. Анан папаша мамашалар алышчу. Негизи жумгалдыкмын мен өзүм. Анан мамашадан сурадым. Мен ушинтип окуйн деп атам. Мага кичине поддержка бересиңерби депчи. Ал кезде балдарым жаш эле да. Балдарымды итак эле мамам баккан менин балдарымды негизи. Ушу атасынан кичинекейинен ажырап калдык элек. Анан ошо ата-энем баккан балдарымды бүт эле. Анан мамашадан сурасам, ой, сен кимди сүзүп алат деп коркуп жүрөйүн, сарсана болуп жүрөйүн деп мамаша болбойт. А папаша өмүр бою водитель болуп жүргөн. Шунча жыл водитель болуп бир дагы ДТП кылбаптыр папаша. Авария кылбаптыр, бирөөнү сүзбөптүр дегендейчи. Анан менин кызым тарткан, мени тарткан, мен водитель болчумун. Эчтеке болбойт. Баянө деген тиги бир жүрөт го аял водитель болуп. Сен кызыктың го, ошондой эле болот деп туруп папаша уруксат берди. Ошондо быйыл 15 жыл 2007-2008ге чейин кондуктор болдум. 2008ден 9га чейин окуп, 2009 майынан баштап водитель болдум. Канча жыл, 15 жыл болуп кетти, 15 жыл. Ага чейин Шведада иштегем. Шведада иштедим. Өзүм да ортодон бир швея ача калдым. Ал кезде баягы светтерди улам времясы менен өчүрүп атпады беле. Анан убагында чыкпай калып, швея жакшы болбой, отправка кыла албай калып, ортодон көп эле кишилер банкрот болуп, көп эле киши эме болуп калганбыз ал кезде. Мына морекилерге жаңы коюп ачыптыр. Негизи бизге деле биздин өзүбүздүн эле башыбызга вентилятор деле коюп койгон да бул автобуска. А бирок биягы ысык баянө 2 жолу бир жаш кыз, бир эме ордо жашап калган келин кулап калды ысыктан неметпейчи. Остановка эметип, суу постоянно жаныбызда бар да, суу эметип, аны ишке алып чыгып, биринчи жардам көрсөтүп, дыхание кылып, сууп сээп эме кылабыз да, водитель биз имейт права ошого үчүн. 2 жолу ошондой случай болду, могу эле ушул автобустанчы. Как раз мен жаныма келип кулап калып атпай, ушул жерде чабайбай коем. Андан мурун эже суу бергиз деп аткандан суу берип аткам. Жакшы болуп калдыбы деп улам сурап турабыз. Негизи биздин салондогу каждый водитель өзүнүн салонундагы окуяга эме жооп беребиз да. Троллейбустун чынын айтсам, баягы 2 штангасы бар, ал ырып кетет дейт, башмагы чыгып кетет. Мисалычы, аны жакшы карабасаң ийилип кетет. Жанагы спецчастардан өткөндө туура эмес өтүп алсаң, тоже ыргып кетет. Проблема болчу негизи троллейбус. Бирок жеңилдик жагынан көнүп калыптырбыз. Троллейбус сагынып отурабыз. Элдин баары эле сагынып атат, биз эмес. Адашып сен да келесиң, мен да келем. Юрегиме дүйнөң тартат менин деле. Жактарым басам да жамалыңда. Көзүмдүн кыйыгынан карай берем. Карай берем, карай берем. Көзүмдүн кыйыгынан карай берем. Эми мурдагым келет, комузду аябай сүйөм. Негизи кесибим боюнча башы повар элемин негизи. Повар эле болуп жүргөм да, баягы школду бүтүп эметкенен. Жумуштан тышкары азыр неберем бар. Кичине небере ысык көрүнүп атат. Экинчиден азыр үйдөгү эле көрөк кат курак курамай бар үйдөн. Кичине
оокат кылабыз. Ошо аялдар жана төшөк чыкып дейбиз. Мамашам кичине иштирөк. Жок, ажаткана жок. Келечекте вообще ажаткана жок. Бирөөнүн эле үйүнө сурап бригадирбиз. Бирөөнүн эле үйүнө киребиз просто. Жак барган. Ал конечный, да? Азыр бул жергечи страшный бир могу жерде общий жанагы эменин домдун астында бир туалет бар экен. Ичине кирсең невозможно отурганга. Эптеп отуруп чыкканга аракет кылабыз. Негизи бул шарттарды түзүү кимдерге милдеттелген? Негизи биздин начальствода директорибиз кылыш керек болчу. Мэрияга карайбызбы? Мэрияга жазыш керек болчу. Негизи айттыңар беле шарт? Айтылган, Хотя бы ажаткана жасап бергиле. Айтылган, эчтеке жылыш жок. Эч ким деле уккан жок го. Дейбиз, укса деле кандай шарты жок. Ондордуку деле мына, ондун бияк конечный бул, биякта туалет жок, эчтеке жок. Жанагы вагон диспетчерский көрбөй калган окшойт. Анан кайра тияк местинде эме жал 12-метр районунда. Аяк үйдүн ичинде аякта туалет бар. Ушу Бишкектин жолдору жакшы эле ремонт кылып, бир жак ремонтун бүткүчөк деле бир жагы талкаланып, кайра тиягын бүтүп, биякты жасалса кайра тиягын талкаланып эле атышат билбейм чыкса. Канча жылдан бери эле жол оңдоп келатабыз. Эми азыр советскийден ылдый. Тим элечи невозможно жана биз чекесине жолу жүрөбүз го биринчи рядка. Жөн эле чуңкурай уже түшүп кеткен да. Ага могу жаңы машина эле жөн эле талкаланып атат. Жанагы мисалы кечигип заторго туруп калып кечигип артыбыз келип калат, бизде 8 мүнөттөн да интервал. Артыбызды чойгошубуз керек, алдындагы өзүнүн рызкысы бар. Ошону айдап кетейин десең, биягында машина, узкий жол, биягы уже чуңкур болуп калган. Уже өтө албай калдык, уже канча жол жазышты биздин балдар. Ошо советскийди оңдоп берип койсо болот эле да. Салкын тер жайда жүргөнүң эректин жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эректин жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкыттой чөптүн түрлөрү мени жыттайм жыпар гүлдөрүң. Санадан такыр чыкпайсың, сагындым келчи сүйгөнүм. Азыркы жаштардын азыркы поколение деп коет го, ошолордуку башка, мурунку биздин убакытыбызда башка. Биздин убакытыбыздагы эжелер түшкөндө тим эле аял киши аябай необычный деп түшүп калышат. Кээ бирөөлөр айылдан келгендер бар. Жаш кичинекей балдар аял экен дешип дейт. Аяр мамиле кылышат негизичи, бирок могу пассажирлердин капризнелери да бар да. Биринде туура мамиле кылсаң дагы эме туура эмес кабыл алгандар бар да. Башың иштейби деп колдорун көрсөтүп кеткендер бар, жана немесинчи. Мен мисалы билбейм башкалар кандай жооп берет, мен бирок өлүп кетишим мындайын далайын уккам деп көп көңүл бөлбөй кетип калам. Бирок ичимен ызаланып калам да, ошондой сөз укканымачы. Угабыз сөздү. Анан сысынан келтирип да сөгүп кетишет да. Шатыратып кетишет водительдер. Бирок өткөрбөгөн жана жаш балдар бар го. Жөн эле кысып, мондай жакын айдашып, кичине коркутушунуп айтышат, жана жаш балдардын айдагандары опасный. План беребиз. Мисалы автобусниктер алар путевкага бир күн кечке иштешет да. А биз троллейбустун системасы менен 2 сменде иштейбиз. Мисалы түшкө чейин бирisi менен, түштөн кийин бирisi менен деп. Түшкө чейинки план канча саат болсо, биздин саатына жараша акча төгөт. Бизге саатыбызга бөлүп берип койгон акча. Мынча 1 саатка мынча акча төлөйсүң деп. Биз ошону 6 саат айдасак, ошол тияктан берилген акчага, начальство койгон планга эсептеп көбөйтүп ошол акчаны төлөшүбүз керек. Иногда чыкпай да калат да, жана конкуренттер эми каждый эле маршруткада конкурент толтура. Анан кичине конкуренттен алысыраак келсең планың чыгып калат. Кегесте план чыкпай да калып атат, чын эле. Ошон үчүн эл талашып, конкуренттин астына чыгып, жоктон 2 киши болсо да, 3 киши болсо да калалы деген ой кетип атат да. Пассажирлер аябай форма жарашат экен эле дей беришет мага, анан кийин башкалардын айта албайм. Бирок форма кийип бирдей апапак кийгениңер дешип, аябай эл мындай суктанат да, киргенде приятный дешипчи. Бирок эми ал эл эмес, өзүбүзгө деле приятный отурганыбызга. Жеңил машиналар көп, бир үйдөн 3төн машина чыгат го.
көп нерсеге жетишпей машина эмес мындай чынын айтсам нанга жетпей калган адамдар да көп да биздечи негизи. Анан ушу жөө жүргөн адамдарга же ушу машина айдай албайм, жолго жүрө албайм дегендерге бүт общественный транспорт автобустар менен жүрүшөт да. Водительдерчи бири-бирибизди сыйласак, бири-бирибизге түтүшпөсөк, бири-бирибизди мисалы общественный транспорт экен деп ичинде канча деген адамды ташып баратат деп общественный транспорттун водительдерин сыйлап койсо, эми бири-бирибизге эле көңүлүбүз түз болсо эле, бири-бирибизге көзүбүз түз болсо эле, бул оңолот, анан маданияттуу болобуз деп ойлойм мен. Анан эме билбейм. İşte bir günde ölsün o zaman.